Сними. Сними. Дресс-код, пожалуйста. Она мне потом ничего не скажет. Понятно? Ничего не стало, да? А закрой меня. Сексен için. Bizim için verenen neyizinde. Штраф не положен на месте, курение. А он где приход? Половой время? Да, хорошо. Сексен тебе азыр сессиянын учурунда милициянын кызматкери келип биздин бир депутатыбызды чакырып кетти. Ошону менен кошо спортивный форма кийген бала дагы кирип коридордон мен да чыксам видеого тартып атат да. Бул административдик мекемеде турабы, мына бул жерде биздин милициянын Бишкек шаардык башкармалыгынын өкүлү турат, мына вице-мэрибиз отурат, спикер да, вице-спикер да отурат. Ошол туурабы ошентип эле ар ким мэрияга кирип, спортивный форма с телефону менен кирип, ар кимибиздин ар кайсы жака басканыбызды тартканы. Мен мындай түшүп милиция кызматкерлерине кайрылдым. Эмне себептен бул адамды, чочун адамды келиңиздер десек, биздин мурунку төраганын орун басары Болот Абылбекович өзү жетелеп кирди дейт. Макул, жетелеп кирсин, кайрылган адамдар келет, жардамчылар келет, бирок мындай өзүнүн мындай дресс-коду барбы? Ошол жооп берип коелучу, ким жооп берет? Ошондо киргенге уруксат эмеспи? Жаник Асанбекович, негизинен ушу мэрияга депутаттарга көптөгөн адамдар келет. Ар биринин дресс-коду ар кандай болот да. Анан кийин эгерде биз мисалы сиздер менен келип атканда киргизбей койсок, сиздер айтасыздар бизге эмнеге киргизбей жатасыздар депчи. Эгерде ошондой маселе коюлат болсо, анда толугу менен ушул маселе коюлуп, бардыгына бирдей тартип болуш керек да. Сиздерге де келгенде, бизге де келгенде дресс-код моундай болуш керек. Эгерде ал дресс-кодго лайык болбосо, биз киргизбейбиз деш керекпиз да. Мен ошону эле айткым келет да. А негизинен ооба бирөө келип туруп, анан кийин ушинтип тартып аткан, мен дагы ойлойм, билмегенден кийин чоочун адамды киргизген, ол туура эмес да. Эгерде сиздер киргизип, анда бул жоопкерчилик сиздердин мойнуңарга илинет да. Биз андай кишилерди андай вообще киргизбейбиз да, сиздер менен келгенде. Ошону айтып коеюн деп атам да. Дресс-код жөнүндө жооп берип койсоңуз, эгерде дресс-код болбосо анда киргизбей да коелу да. Мен эмне айтып атам? Бул жерде мен өзүмдүн депутатымды коргогон жокмун. Ар бирөөбүздүн башыбызда бар да, ар бирөөбүздүн башыбызда бар. Каалаган адам өзүнүн каалагандай босогон атап келип, кийген кийими болсо көчөдө турган бойдон эле келтир, мен көрдүм. Кирип алып эле ар кимибиз тартып берсе, кийген депутаттар, эл өкүлдөрү отурат, сессия болуп атат, төрага да отурган. Кандайдыр бир замечание бериш керекпи же ушпа отура берип, эртең могу жер базар болуп кетсинби? Жаник Асанбекович, мен айтып атпаймынбы, биз толугу менен макулбуз. Биз анда ошондой тартипти киргизелик. Анан сиздер да анда таарынбаңыздар. Бирөөлөр келсе сиздер менен биз укугубуз болот, киргизбейбиз деп. Эртең эле анан кийин ызы чуу болбосун деп атам да. Ооба, биз анда өзүбүздүн баары немебизди, эрежебизди киргизип туруп, анан кийин ошого ылайык иштейбиз анда. Нурлан Ошмукович, Жаник Асанбекович, күн тартибинен кетип эле, сиздин сунушуңузду эске алабыз, бирок